Mına biz biyana özübüz алып турабыз, сууну ичкенге. Өйдө жагынан болсо, мал ичет, мал кеч өтүп атат, иттер кеч өтөт. Ушундан оору көп эле пайда болот. Кочкор районундагы Ороо башы айылында 10 жылдан бери таза суу маселеси чечилбей келет. Бул айылдагы 1000ге чукул адам арыктан кир суу ичип күн кечирүүдө. 70-жылдары жерди айдоо талаасы кылабыз деп тургундарды көчүрүп жиберишкен. Кийинчерээк калктын саны көбөйүп, кайрадан бул айылда эл отурукташып калган. Бирок суу түтүктөрүн орнотуу колго алынган эмес. Андыктан элдин ак учук төрүнөн агып түшкөн сууга күнү түшөт. Төрдүн суусу үйүмдүн аягында келет. Анан мына ак учуктан талаш тартыш менен мемлекеттик жигит айткандай малды ичет, биз ичебиз, ит те кечет, эшек те чиет, эшек те түшөт жерге. Ошону менен жашап келет абыз айылында. Тамак ооруйт. Дары ичип эле жаңы Бишкекке барып келген 3 күн болду. Кир суудан бир гана тамак оорусу эмес, коркунучтуу сарык илдетин да жуктургандар бар экен. Бул айылда былтыр оору жуктурган 10дон ашуун учур катталган. Жергиликтүү тургундар 5 жыл мурда өзү демилге көтөрүп, 140 000 сом чогултуп банкка салып коюшкан. Ал көбөйүп отуруп 500 000 сомго жетиптир. Бирок ал каражат жетишсиз дешет жергиликтүү депутаттар. Бул айылга менин оюмча минимум бир 10 миллион сом керек да, себеби резервуардын курулушу эле өзүнчө эле 2 миллион сом турат экен. Анан баягы бюджет комитетинин төрагасы катары айтарым, бизден айылдар жардам көп сурашат да. Анан айылдарга болсо биздин айыл өкмөтүбүз өзү дотация турганына байланыштуу такыр акча бөлүп бере албайбыз да. Чолпон айыл өкмөтүнө караган 7 кыштактын ичинен таза суу жетпеген жалгыз айыл бул эмес. Мындан башка дагы 2 айылда ичүүчү суу тартыш. Молдо Кылыч кыштагында суу таптакыр чыкпайт. Ал эми 200 түтүндөн ашык эл жайгашкан Туз айылында Союз малында толук курулбаган суу түтүгү бар. Ал жолдун бир өйүзүнө гана суу жеткирүүгө жарайт. Бул жерде туз шахтасы, туз кени жайгашкан. Суу ошону тебелеп өтөт. Башынын баары жазында суу чыкпай калганда чыла болот дагы, бок, сыйдык болгондун баары агып келет. Эртең менен эрте гана бир алып калбаса, андан мүмкүнчүлүк болбойт алууга. Анан кийин ушул жана жогоруда айтып өткөндөй 60 түтүн бул Союздун убагында курулган бу колонкалар. Ал чирип бүттү. Такыр. Ал эмес курулганда мен 60ка чыгып мына каттайып бүттүм. Бул суу дагы эртең менен 2 саат, кечинде 2 саат гана агат. Ошондо алып жетишпей калгандар кечке чейин суусу жок калышат. Суу качайт эткенде мунун астындагы трубалар жарылып, бир топ убакытка чейин кайра ремонт талап кылып, ансыз чыкпай калып атат. Чыкпай калганда жанагынтип ылай сууга барып туура ичүүгө туура келет. Анан трубасы бат-бат жарылат, мунун өзүнүн суусу экөөнүн ортосу 1,5 километр аралыктан качайт этет. Ошол убакта деле туура эмес кылган экен, жанынан эле скважина касып туруп куйдуруп койгондо эч бала жок болмок экен. Чолпон айыл өкмөтүндө жалпы 620 түтүн суу көйгөйүн тартып келет. Аргасы түгөнгөн эл бул маселени аткаминерлерге жеткирип коюуну өтүнүштү. Шайлоо өнөктүгү алдында талапкерлердин далайы суу чыгарып беребиз деген убаданы аянбай беришкен. Бирок депутат болгон соң ал сөздөр унутта калган. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС, Кочкор району.